Kırgızistan kul götür Allah'a Ceyge eline kalkan bol kalkala Ülküngö ömür ver elden Allah. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Кубанычбек Кадыров калктан кабар алып үгүт кербенин жүргүзүүнү улантууда. Бул жолкусун талапкер Ысык Көл облусунун Бөкөнбаев айылынын тургундары менен жолугуп, айылдын көйгөйлөрүн жеринен укту. Сиздерде чоң проблема. Мына кредит маселеси. Могу жерде тургандардын жаңылбасам 95% кредитте турасыңар. Туурабы? Андан тышкары мошенниктер жайнап кетти жана ар кандай тиги акчаларды элдерди алдаган. Мурунку мыйзамдын баары ошо банкирлер үчүн, олигархтар үчүн, жана аларды крышевать эткен ак үйүнө чейин болгондор үчүн жазылган. Кудай колдоп, сиздер колдоп, ошо Ата журт партиясын колдоп, анын ичинде мына өзүңүздөрдүн уулуңуздар, мени Кубанычбек Кадыровду колдосоңуздар, олигархтар үчүн эмес, сиздер үчүн, карапайым эл үчүн мыйзамдарды жазам деп сиздерге сөз берем агайын туугандар. Кубанычбек Кадыров айыл тургундарына Ата журт Кыргызстан саясий партиясынын, анын ичинде жеке өзүнүн программасын тааныштырып, аларды ыкчам түрдө ишке ашырса болоорун айтат. Мен 5 жыл жоголуп кетпеймин. Сиздерге ачык айтып коеюн. Ар бир 3 ай сайын кылган эмгегимди сиздерге келип алдыңыздарга отчетту берип, сиздердин маселени ошо өкмөткө, президентке жеткизип турам деп сөз берем агайын туугандар. Жергиликтүүлөр талапкерге ийгилик каалап ак батасын беришти. Кубанычбек мына азыр өзүңүздөр көргөндөй жакшы партия менен жол баштап келатат. Ошон үчүн 10 номер деп өзүңүздөр угуп көрүп атсаңыздар керек. Бул Кубанычбектин пландары, программалары абдан жакшы болуп атат. Кубанычбек, айдан сенин ойлогон ой, тилеген максатың жакшынакай экен. Өзүңдүн тандаган партияң ак жол экен, ак жолуң ачылсын. Элдин мүдөөсүн аткарган, элдин көйгөйүн аткарган депутатка шайланып калсаң, ушул Көлдөн чыккан мыкты депутат эле деген атка конуп жүргөндөй мыкты адамдардан бол. Эл үчүн кызмат кылган алдыңкы жаштардан болуп кете бер айланып кетип калайын. Амин, Аллаху акбар. Кубанычбек Кадыров Ата журт Кыргызстан саясий партиясынан 10-чу тизме менен бара жатат. Талапкердин башкы максаты эл менен бийликтин ортосундагы карым-катнашты бекемдеп, элдин үнүн бийликке жеткирүү экенин айтат. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Ысык Көл облусу.